Биз деген мусарды почти 100% үйрөндүк. Азыр бийлик деген дагы колдоо дальше көрсөтсө, биз деген мусоросжигательный заводко даярбыз да. Биз 2018-де Just Travel деп туризммен иштейлди ачканбыз. Көп тоолорду ыдырдык. Анан тоолордо көрүнүштөрдү, мусарды да бир байкап жүргөнбүз да. Ошондон кийин пандемия болду. Пандемияда бош жатпай ушундай кандай кылсакпы деп, анан ушу переработка өттүк. Муну деген бизге деген биринчи азыр айыл өкмөт, аким, анан губернаторго кайрылдык. Бул сортировочный лентабыз биздики даяр эле. Трансформатор проблема болуп атат. Ошо трансформаторун чечип туруп полигон коюп берсе, биз алып барып иштеткенге уже даярбыз. Ооба, полигон өзүнө сортировать этебиз ошол жактан. Сырьёну пресстеп бизге керектүүсүн алып келебиз. Сырьёну биз бул сортировочный лентадан өзүбүз иштетип, буюрса чогултуп келип, кумтөр менен договор түзүп атабыз. Кумтөрдүн полный сырьёсун, мусарын түшүргөнгө даярбыз, утилизациялоого. Эң конечный продукт гранула кылыш үчүн эң биринчи процессте балдар иштеп аткан жактан жанакы баклажкалар, целлофан, то есть пластмассанын ар кандай түрлөрү ошол жактан башталат. Ошол жактан биринчи дробилка болот, дробилкадан кийин флекс чыгат, флекстен кийин флекс хлопья деп коет да. Андан кийин бер жагынан экструдерден эрийт, анан өзүнүн процесстери менен келип туруп, анан ошо конечный продукт ошол жактан болот. Эми муну дальше ушундай тиги линияга салып туруп, мешок чыгат, пластмасса башка изделиялар чыгат да. Биз деген мусарды почти 100% үйрөндүк. Азыр бийлик деген дагы колдоо дальше көрсөтсө, биз деген мусоросжигательный заводко даярбыз да. Биякта деген прямой сжигание болбойт. Бул деген 2021 февралда патент алган. Биякта деген биз тепловой энергия алабыз. Тепловой энергиядан деген получается биз через турбину электроэнергия алабыз. Получается 5 мегаватт тепловой энергия, 2,5 мегаватт электроэнергия болот да. Ал буюрса аны салып алсак, бизде деген инвинтро технологиясын даярбыз да. Теплица иштеткенге 5 гектар теплица уже примерно даярбыз.